Аргумент. Чыгарып бериңиздерчи, аноним кылып 5 балам барууда. Кээде үй тирилигине жетишпей калам. Кайненем балдарды караганга жардам берет. Уктап жатканда эле ойгонбосун деп бешикти терметип, мени жамандай берет. Үй чирип кетти, жетишпейсиң, эмне төрөйсүң деп ошон үчүн да караткым келбейт. Ал милдеттүү эмес караганга бирок. Менин ата-энем келиндери төрөсө сүйүнүшөт. Кайненем эч нерсе кылбайт. Чайды да кайнатама өзүм берем. Ал жатып алат чарчадым деп. Ким кантип жетишет? Кеңеш бериңиздерчи. Кайнежелерим кайненемдин жүрөккө тийген сөздөрүнөн чүнчүп баратам. Мен байкем анан өзүм эле эки эле бир тууганмын. Ошого көп балалуу болгум келет. Дагы төрөп алайын жаш кезде деп ойлонуп жүргөм. Кайненем аны укса чалкасынан кетет го. Кеңеш бериңиздерчи деп калай калк эл журттан суранган. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Учурда кыргыз коомчулугу ЖКнын депутаты Жаныбек Абировдун Бишкектеги кафелердин биринде жан жөөкөрлөрү менен бир карапайым адамды ур токмокко алып сабап салгандыгын кеңири талкуулап жатат. Эмнеге мыйзам чыгаруу бийликтин өкүлү ушундай мыкаачыл кадамга барды? Бийлик адамынын этикети эмне үчүн сакталган жок? Айтор, коюлчу суроолор абдан арбын. Эң эле негизгиси Абировго окшогон чоң муштумдар кантип депутат болуп кетишет? Биз шайлоочулар канткенде мыктынын мыктысын депутат кыла алабыз. Бул окуя аягына чыга элек. Укук коргоо органдарынын бул окуяга аракети кандай болот? Атырау облусунда ымыркайга хижама жасалган медайымга айып салынды. Бул тууралуу baiginews.kz Хабар 24 телеканалына шилтеме берүү менен билдирди. Эске салсак, январдын аягында ымыркайдын бети кесилген видео казакстандыктарды таң калтырган. Видео текшерүүнүн жыйынтыгын Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Эксперттер бул процедура мыйзамсыз жүргүзүлгөн деген тыянакка келишкен. Маалым болгондой, баланын бетиндеги оюктарды лицензиясы жок медайым жасаган. Мындан тышкары анын иш-аракеттери кирүү үчүн милдеттүү сертификаты болгон эмес. Эми адистер бул хижама борборунун ишине тыюу салууга жетишүүнү көздөп жатышат. Ведомствонун түшүндүрүшкөндөй, өлкөдө медициналык ишмердүүлүктүн бардык түрлөрү, анын ичинде элдик ишмердүүлүк да лицензияланып